Негизги иш-чаралар шаардын 3 дарегине белгиленген. Борбордук аянт стадион анамына бул Алымбек Таткаевдин багы. Бак Оштун символу болгон Сулайман тоонун так түбүндө жайгашкан. Келчү конокторду тосуп алууда дал ушул жерден башталат. Экинчи аймак Борбордук аянт. Мында эл аралык маанидеги этно-маданият фестивали өтөт. Элдик каада салттар, этно-музыка, этно-мода, кол өнөрчүлөр жана улуттук тамак аштар орун алат. 500гө жакын адам келет. Андан тышкары маданий министрлер келатат. Ошолордун бардыгына баягы Оштун бардык мындай потенциалын ачып бериш керекпиз да. Долбоордун расмий ачылышы стадиондо өтөт. Камылганын эң орчундуу олуттуусу ушул жайда жүрүүдө. Ачылыш аземин коомдук телерадио берүү корпорациясы түз алып көрсөтөт. Основной каналдан беребиз 24 Алато 24 каналынан, анан Маданият тарых телеканалынан 3 каналдан түз эфирде көрсөтөбүз деген жакшы оюбуз бар. Конокторду тосуп алып камылгасы негизинен кала боюнча жүрүүдө. Жол боюндагы турак үй, мекеме ишканалардын имараттары сырдалып, гүлдөр отургузулуп, шаар көркүн бузган көрүнөк жарнактар алынууда. Алынган мыйзамсыз курулуштардын саны болсо 600дөн ашты. Чоң кафелер, чоң банктар алынып атат. Жогорку чыңалда зымдын астындагы объектилерди алып алып, бул жерде 270 объекти бузулуп алынды. Аз да бузуу иштери жүргүзүлүп жатат. Эшигин көрүп төрүнөт демекчи, Ош эл аралык аэропортуна келип түшкөн коноктор Ош шаарына кирүү үчүн дал ушул Курманжан Датка көчөсү аркылуу өтөт. Аталган аймак Кара Суу районуна таандык. Мамлекеттик деңгээлде өтүүчү иш-чарага бул көчөнүн азырынча камылгасы сезилерлик байкала элек. Тротуар менен арык күнчөктөрдү таштандыдан арылтмак тургай көчөдө мыйзамсыз курулуш иштери күчүндө жүрүп жаткан чак. Жергиликтүү элдин болсо иш-чара туурасында кабары да жок. Аябай чоң иш-чара өткөн атат да, ошол боюнча кабарыңыздар бар? Кабарым жок эже. Мындай аракеттин баары байыркы же 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаарын дүйнө элдерине таанытуу, туризмди өнүктүрүү. Келген туристтерге гидтик кызматы болсо шаардын жаштары өз жоопкерчилигине алган. Орус, англис, түрк тилин билген ыктыярдуу топ куралууда. 9 ай аралыгына белгиленген иш-чара негизги 9 багыт менен жалпы 25 иш-чараны камтыйт. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Алато 24, Ош.